Күндер көп атасыздар, акыркы күндер ушул биздин мамлекетибизде коомчулугубузда болуп аткан. Мектеп окуучуларынын укуктук билим деңгээлин жогорулатуу жана жаш өспүрүмдөр тарабынан кылмыштуулукту болтурбоо максатында шаардык мэриянын өкүлдөрү, шаар прокурору, ички иштер бөлүмүнүн жана билим берүү бөлүмүнүн жетекчилери Балыкчы шаарынын Эсен Домонаев атындагы маданият үйүндө ата-энелер жана шаар тургундары менен жыйын өткөрүштү. Ар бир мектеп, мугалимдер, класс, мектептин директори баардыгы иштеп атат, түшүндүрүп атат, айтып атышат. Бирок биз мектеп менен эле жетекчилер менен эле чектелбестен ушу ата-энелердин дагы бизге ушу жардамы керек болот да. Жапа тырмак бир колдоо көрсөтүп иш кылышыбыз керек болот. Мына туура түшүнүү менен мамиле кылыңыздар. Ошондой бүгүн бир кеңешме өткөрүп, ата-энелерге дагы бир туура түшүндүрүп айталы деген бир ой менен келип жиналып отурабыз. Жыйында коомубузда болуп жаткан зордук зомбулук боюнча видео тасмалар көрсөтүлүп, өспүрүмдөр тарабынан жасалып жаткан мыйзам бузуулар жана анын кесепеттери жөнүндө окуучулар арасында салык салуу, өзүнүн жанын кыюуга баруу жана башка көйгөйлүү маселелер талкууланды. Акыркы 2-3 жылдарда 4-5 жыл барып мугалимдердин баарын төлөп салдык. Ким жаман? Мугалимдер жаман. Тиги жаман, бул жаман деп элечи, анан мугалимдердин авторитетин кетирип салдык да бул жерде. Туура түшүнүш керек, аксакал. Анан бул жерде мына орто улуу муундардын, кичи муундардын өкүлдөрү отурабыз. Биз ошол школадан өткөнбүз. Эсиңизде билесиздер. Биз ошол убактарда полду өзүбүз жуучубуз, сводникти, бактарды өзүбүз тиктибиз. Полду жуудуртуп бу жерден. Анан жана бактарды тиктирип койсок өзүбүз эле болуп атпайсызбы? Өзүңөр эле болуп атпайсыңарбы? Менин балам пол жууп атат, менин балам тигинтип атат. Анан мугалимдерди эле жамандайсыңар. Мугалим деген мындай, мугалимдерди тейлеп бүттүк бапсар, эчтекеси. Азыр деген мына мен айтып коеюн. Эртең, мисалы үчүн, бир сиздики же башка ордерден. Жөн эле балдарды мүттүртүп койсо сразу эле жазат заявление прокуратура, милицияга. Анан мунун баардыгы биз өзүбүздөн ата-энелер. Азыр деген мен жөн эле бир мисал. Муну айтып атпайбы? Сиз айтып атпайсызбы, жана сотканы алып коюңуздар, закон бар, сотко мектепке киргизбегиле соткасы деп. Азыр сотканы алып койсоңуз, сиз өзүңүздөр эртең күрсүнө чыгасыздар, эмне менен баламдын законду бузуп атасыңар, тигиндей мындай депчи. Анан баардыгы ата-энелер өзүбүздөн мугалимдерди тейлеп темсибейли. Баарыбыз ошол жактан өскөнбүз, өлүбүз, ошонун аркасынан отурабыз. Жолугушуунун суроо жооп бөлүгүндө көпчүлүк ата-эне айтылган ар бир сөзгө колдоо көрсөтүп, жогорудагы темалар боюнча суроолорду беришип жана тийиштүү тараптардан кеңири жоопторду алышты. Мунун баардыгын эсиңизге алсаңыздар, ата-энелердин милдетинде ушул беренеде 40-берене бар, ошол жерде дагы көрсөтүлгөн. Билим берүү уюму менен туруктуу кызматташтыкты сактап турушуңуздар керек. Ал эмне деген ошол ата-энелердин чогулушуна барышыңыздар керек. Ушул жерде көрсөткөн ушул билим алуучуну дейт, окутуу жана тарбиялоо боюнча педагогикалык кызматкердин мыйзамдуу сунуштарын аткарышыбыз керек. Укук милдеттердин арасында жашы жетпеген өспүрүм 18-ге чыга элек бала саат 10-дон эртең мененки 6-га чейин өзү жалгыз көчөдө жүрбөш керек. Ал деген дайыма жашы жеткен адамдын коштоосунда жүрүш керек. Андай болбой турган болсо, көчөдө балдарыңыздар рейдте кармалып кала турган болсо, ошол эле Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодекси бар. Ошол кодекстин негизинде сиздерге укук бузуу протоколу толтурулуп, айыппул салынат. Жыйынын соңунда рейдтик иш-чаралардын жүрүшүнө аныкталган социалдык кооптуу абалдагы балдардын көйгөйлөрүнө ыкчам чара көрүү тапшырмасы берилди. Ошондой эле мектеп окуучуларынын укуктук сабаттуулугун жогорулатуу боюнча ИДН инспекторлорунун ишин активдештирүү зарылдыгы белгиленди. Жерден эми акча каражат болуп атпайбы дечи кеп. Анан акча каражатты мурда эзбулар турган убакта ата-энелер комитетинен чогултуп акча чогултуп берчи. Азыр мыйзам чыкты, эч кандай акча чогултуу болбош керек деп турчу. Бул чечиле тургандай болуп атат, ар бир мектепке бирден кызматкери. Бирок адан тышкары эсбулда турса бул жакшы болмок да.